Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Манас Жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде студияда кан трансфузиология менен тыкыз байланыштуу адис отурат. Атайын ушул кан күнүнө чакырдык эле башында, бирок аябай ушул жумушу көп болгон адис болуп эсептелинет. Бул трансфузиология деген кыргызча сөз менен айтканда канды кан куюу, донордон реципиентке канды ушул берүү илими болуп эсептелинет. Жана бүгүнкү биздин телеберүүбүз жалаң гана кан жөнүндө болот. Ошол жөнүндө биз маек курган коногубуз республикалык кан борборунун директорунун орун басары, жогорку категориядагы дарыгер Сатыбалдиева Айганыш Бакыбаевна. Саламатсызбы? Бир ирет өзүңүздү биздин телекөрүүчүлөр менен тааныштыра кетсеңиз, өзүңүздүн адисиңиз жөнүндө жана негизги ушул эмне менен алектенесиз жана кайсы жакта иштейсиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Сатыбалдиева Айганыш Бакыбаевна жана менин кесиптешим Элзара айтып кеткендей эле, биз кан кызматы Кыргызстанда биздин негизги максат канды даярдап, сапаттуу, коопсуз канды даярдоо менен гана алек болбостон, канды сапаттуу, коопсуз, канга муктаж болгон жарандарга, бейтаптарга жеткирүү. Биринчиден, биз ушул биздин деңгээл райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде, 3 деңгээлде азыр кан даярдоо кызматтары бар. Бирок 2012 жылдан бери биз канды өрчүтүү, кан кызматын өрчүтүү программасынын алкагында иштеп келе жатабыз. Бул деген борборлоштуруу. Быйыл ошол реформаны аяктап бара жатабыз. Бул абдан чоң проект болду. Биздин пешенебизге бул кан кызматында айтсам, бул революция болду депчи. Себеп дегенде биринчи этап ошол Германия банкынын каржылоосу менен биздин ошол областтык кан имараттары жана биздин республикалык кан имарат толугу менен ремонт болуп бүтүп, жаңы заманбап жабдыктарды алдык. Анан бул экинчи этап жабдыктар. Үчүнчү этап биз деген абдан ушул деген биздин ушул кесиптеш специалисттерибиз 3 этапта окушту. Биринчи этап биздин Кыргызстанда ушул биздин улуттук эксперттер жана чет элдик эксперттер окутту. Экинчи этап биз Санкт-Петербургдун кан кызматтарында болуп, ошол жерден окуп келишти биздин специалисттер. Үчүнчү этап биз ошол деген Германияга барып тажрыйба алмашуу окуусун биздин специалисттер өтүп келди. Абдан жакшы жетишкендиктер деп айтып кетем. Себеп дегенде бул деген аябай сүйүнүчтүү. Абдан жакшы. Бул тарабындагы айта кеттигиз, теманы болсо мындай кеңири жанагы кан борборунун кызматы жөнүндө бир аз биздин телеберүүнүн экинчи жарымында айтып бергенге аракет кылабыз. Биринчи жарымында биз донор, реципиент, трансфузия жана трансфузиология илими ушул терминдер жөнүндө бир аз айтып берсек, бул терминдер эмнени түшүндүрөт? Анткени бизди көбүнчө биздин телекөрүүчүлөр жөнөкөй калкты түзөт. Ошон үчүн мындай жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Негизи жалпак тил менен айтканда, бул трансфузиология илими чет тилинен транс деген бул көпүрөнү котормосу көпүрө. Ошол биз донордон канды алып, көпүрө аркылуу ошол суюк орган менен пересадка да, ошол органды көчүрүп, анан ошол канга муктаж болгон бейтаптарды дарылайбыз. Ал эми экинчи бул деген донор деген бул дагы чет тилинен, латын тилинен белек дегенди түшүндүрөт. Дарить бул деген ушул адам өз ыктыяры менен негизде да, же болбосо эми 3 категория донор бар да, аны кийинчерээк айтып кетейин. Белекке берүү. Да, белек берүү, тартуулоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми реципиент деген бул деген дагы ошол тилден, чет тилден да, өзүңүздөр билесиздер. Бул деген ошол кабыл алуу.
кабыл алуучу жана белекке берүүчү. Белекке берүүчү деп жалпак тилде түшүндүрсөк болот. Кабыл алуучу жана белек берүүчү. Анан ошол эки адамдын ортосунда илим турат, көпүрөнү түзүп турган илим бул биздин ушул трансфузиология илими. Сиз айта кеттиңиз, суюк орган деп, бул аябай кызыктуу термин. Кан бул өзү орган болуп эсептелинет. Орган болуп эсептелинет. Эмне үчүн, эмне себептен? Эмне себептен? Бүгүнкү күндө бул деген эң бир ушул уникалдуу орган. Кайра калыбына келген орган. Башка органдар кайра калыбына келбейт. Кайра калыбына келген гана дагы бир экинчи орган. Бул боор бар да, биз сиз менен билебиз. Ал эң негизги бул уникалдуу орган, бул кан. Себеп дегенде элдердин ичинде да айтып жүрөт, бул кан карыбайт, ушул кан берип турган донорлор дагы жаш көрүнөт, жашарат деп элдин ичинде абдан чоң түшүнүктөр бар да. Бул деген аягына чейин изилденбеген илим. Себеп дегенде бул деген канды биз билебиз да, клеткалардын турганынан, бул деген эритроциттер, тромбоциттер, плазма, түзүлүшү боюнча менделеев илимден, же болбосо деңиз деп койсок адашпайбыз. Ошол деген ушул канды бүгүнкү күндө искусстволук түрдө эч ким ойлоп тапкан жок. Толук түрдө ошол. Толук уникалдуу түрдө бул себеп дегенде орган. Жасалма түрүндө жок. Жасалма түрүндө жок. Да. Бир бар жанагы бир көгүлтүр кан деп, голубой, это перфторан да, ушул деген альтернативасы бар, бирок деген ал деген толугу менен ушул кандын функциялары, составын түзө албайт. Составы бул орган, ар бир органдын өзүнүн кызматы бар. Кызматы бар. Кызматынан да өзүнүн түзүлүшү бар. Түзүлүшү бар. Бир аз ошол кызматы жөнүндө айтып Бул эми деген мынал мен айтып атпайм, жана эритроциттер деген бул деген кислородный транспортный функцияны алып барат да. Бул деген кыргызча айтканда дагы эле ошол ташуучу. Эмнелерди ташыйт? Бул деген жанагы кислород. Кычкылтекти ташыйт. Дагы бүт эле зат алмашууга мындай бирден бири ошо түз байланышы бар. Анан эмнелерде, мисалы өзү заттардын ар кандай азык заттары бар, кереги жок мындай уже организмден чыга турган заттар бар. Ошонун баары бүт эле жана суюк органда, канда ээриген түрүндө эле ушул кыймылдап эле жүрөт биздин организмде. Кыймылдап эле жүрөт. Ал эми экинчи бул жана тромбоциттер, ушул деген тромбоциттердин бул функциясын билесиз да, гемостаз да, жана кан кетип жатканда жерден барып ушулар деген жана солдаттардай, желдеттердей болуп, жана тизилип туруп, анан канды токтотушат да. Абдан булардын функциясы аябай кызыктуу да, мындай изилдесең, өзүбүз билебиз да, ал эми элге абдан кызыктуу болот дейм. Себеп дегенде биздин ушул органдай, как бул канды иштеп чыгып аткан органдар бар да. Жана көк боор, жана деген костный, красный костный мозг деп коебуз, жана кемирчек да. Ошол органдар күндүр түндүр ушу канды иштеп чыгышат, как фабрика да. Булардын функциясы эч качан мындай сбой болбош керек да. Үзгүлтүк иштеп турушат. Үзгүлтүксүз иштеп турушат. Эгер биз адамдар ошондой ошол клеткаларда иштесек, анда биз деген социализм болмок да. Социализм эмес, коммунизм болмок да. Коммунизмди хотя биз өтүп кеттик деп айтып жүрөбүз, бирок деген ошондой болмок. Анан кээ бир ушул жанагы ошол фабрика кээ бир жерде сбой бергенде ошол оору пайда болот. Башынан мына сиз түзүлүшүн, кандын түзүлүшүн айта кеттиңиз, кандын кызматын, жанагы эмне кандай функцияларды аткарат, эмне кызматты кылат, ошону айта кеттик. Жана кээ бир органдар дагы айта кеттиңиз. Бул жанагы сөөктүн ичинде болгон красный костный мозг деп коет, кыргызча айтканда кемирчек. Ал жакта кан жаралат, туурабы? Бул мындайча айтканда роддом, кандын жаралган жери, бул ошол жактан жаралат да. Түйүлдүктөр, кыргызча айтканда түйүлүп, бышып, анан деген алар иштегенге чыгат.
организм. Кайсы жактан ушул клеткалардан турат да? Бул клеткалар барып ушул жана эскирген клеткалар кайсы жактан ушул жок болот да, мындай утилизация болуп? Бул эми дагы абдан чоң тема. Эми бул жана айтып атпайлыбы? Бул мен деген байланыштыра кетсем, донор менен да, донор менен. Донор келгенде биз деген ушул жанагы регистрация, идентификация кылып өткөргөндөн кийин донорду анын кан тобун көрөбүз. Ооба. Анан деген ушул гемоглобинин көрөбүз. Анан деген биз деген терс жана оң резус факторун көрөбүз. Эгер деген гемоглобин ошол деген деңгээли нормада болсо, анан биз деген анан барып туруп врач терапевтибиз бар, ошол деген медициналык кароодон өтөт. Медициналык кароодон өткөндөн кийин анан кийин физиологиялык доза дайындалат, анан донор кан бере алат. Канча бере ала турган? Ошол канча бере ала турган физиологиялык доза бул деген ошол объем циркулирующий кровь көлөмдөн жана салмактан биз 50 килограммдан жогору жарандардан алабыз. Ошондон салмактан 7-8% объем циркулирующий кровь жанагы көлөмү түшсө да, ошондон 7-8% биз кан алабыз. Андан көп алганга болбойт. Себеп дегенде донорго зыян келтирип коюшубуз мүмкүн. Мисалы мындай санап физиологиялык доза деп аталат. Мисалы адам 100 килограмм болсо, 100 килограммдын 8% бул 8 литр болот. 8 литр кан болуп эсептелет. 8 литрден 8 литр кан. Ошо 7% канча болуп калат? 7 литр болот. Эгер адам 100 килограмм болсо 7 литр кан болот. Эми ошолдон биз деген эми жана минимальный, максимальный бар да. 300 грамм болуп калат турбайбы? Жок. 300-400 грамм бар. 450 грамм физиологиялык доза биз деген 50 килограммдан жогору алган салмактар. Бул деген ушул далил, элим изилдеп ушулар далилдеп койгон. Анан деген ошол дозаны алгандан кийин эч качан донорго зыян келбейт денсаулыгына. Терсинче, ошол жана айтып атпайсызбы? Донордун пайдалуу жактары, донор болуунун пайдалуу жактары бул зат алмашуу, табити бийиги жогорулап, анан уктоо, нервный система да жакшы болот дагы. Анан эң бир бул донор болуу, бул деген ошол жарандарды, дегеле жаштарды патриотизмге, гуманизмге тарбиялайт. Албетте. Биз бүгүнкү күндө ошого абдан чоң муктажбыз. Ооба. Сиз аябай мындай донор жагын, донор тарабын аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз, трансфузиология жагын дагы жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Эми бир аз реципиент жөнүндө маек курсак. Реципиенттер ушул көбүнчө кандай реципиенттер болот? Кандай бейтаптар? Бейтаптар бул көбүнчө кансыраган бейтаптар. Бүгүнкү күндө кансыраган бейтаптар бул төрөттөн кансыроо абдан көп. Күндүр түндүр ушул төрөт үйлөрү менен иштешебиз. Анан деген бул онкологиялык оорулар жана кан оорулары менен ооругандар. Анан деген ушул гемофилия деген ооруларыбыз бар. Алар дагы дайым биздин кан жана кандын компоненттерине көз каранды. Анан ошол жана күйүп калган ожог ооруларга дагы биз деген биз кан жана анын компоненттерин даярдайбыз, жана препараттарды даярдайбыз. Ошол препараттарыбыз бул альбумин, жана ошо күйүп калгандарга. Кансырагандарга биз өзүнүн ушул дарылоодо по тяжести дары программасы бар. Ошонун негизинде жана айтып кетип атпаймынбы, биз клиницист дарыгерлерибиз дарылап турат. Абдан кызыктуу. Бул реципиент тарабын дагы айттык, донорун дагы айттык, трансфузиология жөнүндө дагы айттык. Бир аз ошол реципиент жөнүндө да өзүм тараптан кошо кетсем, мен дайыма ушул клиникада, мындай больницада жүргөндө мындай ойлончумун эле да, көбүнчө жанагы жол кырсыктардан же ар кайсы травма, ар кандай башка оорулардан мындай көбүрөөк мындай кан алганга, кансыраганга ошол муктаж болот депчи.
азыркы сиздин айтканыңыз боюнча мындай статистика бир аз башкача экен да. Менин оюмдагыдай эмес. Биринчи орунда ошол жана күйүктөр. Жок, биринчи орунда эмес. Биринчи орунда бул деген кансыраган жарандар. Кансыраган жарандар төрөттөн кансырайт. Сиз айтып аткан эле жана жол кырсыгынан кансырайт да. Анан деген ушул оор операцияларда кансырайт. Алардын баары ушу кансыраган бейтаптар да. Анан деген андан кийин ушул деген жанагы онкологиялык, гематология, кан оорулары ушул деген жанагы химиялык терапия алышат да. Ошондо биздин деген жана тромбоциттерге муктаж болушат. Анан аутоиммунный ооруларыбыз бар да, жана өзүнөн жаралган. Ошол ооруларыбыз дагы бизден ушул бизге кандын жана компоненттерине муктаж. Ал эми гемофилия оорусу бүгүнкү күндө жанагы рекомбинантный деген препараттар бар да, заманбап. Алар деген абдан кымбат турат дагы, бирок биз деген криопрецептат деп даярдап турабыз. Ошол препаратты дайым күндүр-түндүр биз ошол гемофилия ооруларына жеткирип турабыз. Ал эми жанагы күйүк деп атпаймынбы? Күйүк дагы абдан бүгүнкү күндө мына абдан көйгөй болуп атпайбы? Жана Ананьевада жанагы 2 адам, 3 адам уже кайтыш болуп, ал эми деген 78% күйүк болгондо ошол биздин гана ушул альбумин биз деген белок. Ошол белок да биз деген абдан бүт ошол жарандарга бекер биз деген ошол препараттарыбызды альбуминди берип турдук. Бүгүнкү күндө да берип турабыз акысыз. Бир аз чоң рахмат, кызыктуу айтып бердиңиз. Биз унутуп калыптырбыз, кандын түзүлүшүндө мына клеткаларды айтып бердик, анан кийин бир аз ошол кандын түзүлүшүндө микроэлементтер жана канча пайыз суудан турарын ошолор жөнүндө айтканга. Альбумин деген бул белок. Белок. Туурабы? Белок. Белоктун альбуминден башка дагы кандай белоктор бар канда? Эмнелер дагы сүзүп жүрөт аяктар? Бул эми деген негизги биз кан кызматы болгондон кийин биз деген бул альбуминди жана айтып кетейин 65 грамм на литр жогору болгон донорлордон алабыз да канды. Анан ошону компоненттерге бөлгөндө плазмасы. Анан ошол плазмадан биз альбумин алабыз. Анын ыкмасы абдан оор, татаал. Биздин деген ошол өзүбүздүн республикалык кан имаратын көрдүңүз да. Андан сырткары дагы 4-шаардык больницанын жанында ошол заводубуз бар. Республикалык кан борборунун препарат чыгара турган заводубуз бар. Ошол завод эми деген жана Советтер Союзунда ошол Орто Азияга жеткиликтүү болсун деп препарат салынып калганда, жакшы салынган, бирок деген ошол заводубузда заманбап жабдыктар жок. Биз деген бүгүнкү жана айтып кетпедимби, проект негизинде биз стационардагы кан даярдоону стандартташтырдык. Ал эми канды препаратты даярдоодо стандартка келтире элекпиз, бирок деген абдан жакшы специалисттерибиз иштейт. Лицензия алганбыз, лицензиябыз бар. Ушул бүгүнкү күндө 5-10-20% альбумин даярдайбыз. Бул аябай башка мамлекеттерде, мисалы мен билгенче, альбумин жана глобулин алар болсо өтө кымбат препараттар. Анткени мунун алуу жолу дагы өтө мындай кыйын болот. Жана ошол ага дагы кетирген жанагы финансы эмелер жабдыктар дагы өтө кымбат болот, жана технологиясы дагы кыйын, анан экспертизаны да өтүп туруш керек лабораториялык тараптан. Ошондуктан бизде кандай деп эсептейсиз? Альбуминдердин мындай керектүү болгон бүт ошол потребностьтар бүт эле мындай жабылып турабы же жетишпей турабы дайыма? Элзар, биз деген бул айтып атпаймынбы, жана плазмадан альбумин даярдап атабыз депчи. Альбуминдер жетиштүү. Биздин лабораториялар, биз деген жана сиз көрүп кетпедиңизби? Ошол лабораториялар канды бергенден кийин, донор канды бергенден кийин кан аркылуу жугуштуу инфекцияларга текшеребиз, изилдейбиз.
Бүгүнкү күндө 4-чү муундагы 4-чү поколениядагы Т системалар менен да текшерип атабыз. Сиз айтып атасыз лабораториялардын дал келишүү стандартка. Биз внутренний контроль, анан внешний контроль качествого катышабыз да. Сыртта чет мамлекеттеги да. Ошондо деген абдан жакшы даражадагы лабораториябыз, эң жогору даражадагы лабораториябыз. Себеп дегенде бизден жогору жок. Республика боюнча биздин гана республикалык кан борборунда донордук кан тестирлеринет. Башка жерде жок. Анан ошондуктан биздин деген лаборатория стандартка дал келет. Ошол текшерилген канды компонентке бөлгөндөн кийин плазмасын анан тиги корпус, тиги заводко жеткирилип берилет. Андан өзүнүн нукмалары менен ал жакта өзүнчө инженер технологдор бар. Анан деген врачтар да бар, адистер, бирок деген ошол инженер технологдор бар, адистер, ошолор даярдайт. Текшерип турат. Да, бул деген уже производственный часть трансфер. Квалификацияланып турат, ошол сапаты боюнча. Сапаты боюнча. Бул сапатка абдан көп көңүл бурулат, себеп дегенде биздин жанагы проекттин негизи бир гана республикалык кан борборунда сапаттуу кан даярдалбаш керек. Бул Нарында дагы, Чоң Алайда дагы канга муктаж болгон бейтаптар ушул сапаттуу медициналык жардам алыш керек деген максат. Ооба, сиз ушул эле суроодон чыккан суроо да, сиз айта кеттиңиз, жанагы атайын программа бар, централизация, борборлошуу. Бул борборлошуу жана алыскы аймактарга да тиешеси барбы? Ал жакта ушул процесс кандайча жүрөт? Кайсыл чоң жерлерде жанагы кан мындай трансфузиология бөлүмдөрү кайсы жерде калат, кайсы жерде алар кетет? Бүгүнкү күндө структура боюнча биз республикалык кан борбору жана 7 областтык кан борбор, анан 39 отделение трансфузиология бар. Бүгүнкү ошол быйыл биз деген реформаны жана борборлоштурууну аяктап жатабыз деп айтып атпаймынбы? Ошондо 39 отделение трансфузиология кан даярдабайт. Алар деген кабинет трансфузионный терапия болуп калышат. Кан алат жана кан куят. Алышат жана бейтаптарга берет, койгонга. Болду. Запасы турат кандын. Ал эми ошол жанагы эле проекттин негизинде биз деген ошол жеткире турган машиналар да алганбыз. Ошол машиналар өзү ыңгайлаштырылган машина, анын ичине сала турган жана термоконтейнерлерди сиз өзүңүз көрбөдүңүз. Ооба. Бүгүн биз кан борборунда болдук эле, республикалык кан борборунда. Ал жактан атайын сиздерге видео тартып келдик эле, бирок техникалык тарабынан бир аз кээ бир себептер менен ошол көрсөткөнгө убакыт дагы таар болуп жатат жана кийинки ошол биздин көрсөтүүбүздө ушуну көрсөткөнгө аракет кылам. Биз ушул конокко барганда сизге кан борборунда көп заманбап технологияларды көрдүм жана ошолор жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Канды алып атканда жана донор мындай жатып берет да канды. Ошондо атайын аппарат менен кан куюлуп жаткан мындай кап, ошол болсо мындай термелип турат. Ошону айтып берем. Термелип турат. Эмне үчүн ошол термелип турат? Жана кандай аппарат колдонулат? Себеп дегенде бул жана айтып атпаймынбы, бул жидкий орган кыймылдап турат да, такай, суюктук. Кан донорунан алып атканда жана биз гемоконтейнер, кан баштыкчаларын көрбөдүңүзбү? Бир жолу гана колдонуучу кан баштыкчаларын алып атканда ошол жанагы тараза, аралаштырып турган тараза, кыргызча тараза аралаштыруучу, весы-помешиватель деп коет. Бул деген заманбап, биз мурда деген аябай мындай кыялданчубуз, качан бизге ушул келет деп. Ал деген өзү аралаштырып, анан доза жеткенде пипик айтып өчүрөт. Токтоп турат. Салмагы жеткенде. Салмагы жеткенде. Анан деген ошол жеткенден кийин анан биз деген жанагы бүт инструменттерибиз бир гана колдонуучу деп атпайлыбы, То есть биз деген келген донорго 100% кепилдик беребиз, эч качан инфекциялык ооруларды жугузбайбыз деген. Ооба. Анан ошо сиз көргөн жанагы запаиватель деген
көрдүңүз да. Ошол запаятелде дагы эч качан бир кондаминация болбойт да, өзү запаять этип эле үзүп калат. Өзү Жана магистратура, жана биз донордон алдык, жана магистр вена пункцияда. Анан деген кыркып алышыбыз керек кайчы менен. Кайчы менен болбойт. Кайчы менен болбойт. Атайын аппарат. Мурда биз кайчы менен кызчыбыз. Азыр атайын аппарат менен биз деген үзүп алабыз. Запаять этип заманбап технология. Заманбап технология. Ал эми деген андан кийин ал ошол эле 2 баштыкча, 3 баштыкча, 4 баштыкча контейнерибиз бар. Бул 2 баштыкча жөн эле плазма даярдайбыз, 3 баштыкча эритроцит, плазма, тромбоцит даярдайбыз, 4 баштыкча бул эритроцит, тромбоцит, плазма, детский доза даярдайбыз. Ушундай заманбап баштыкчаларда. Анан деген ошол компонентке бөлгөндөн кийин сиз көрдүңүз жана заманбап тез тоңдуруу шокозамораживатель жабдыкты. Алгандан кийин эле заманбап токтоп. Алгандан кийин эле салабыз, заманбап бир 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин тоңот. Бул эң жакшы жабдык, себеп дегенде биздин деген бейтаптарыбызга ошол туура даярдалган кандын дарыгер тиги бейтапты дарылап атат да. Ал эми ошол деген сапаты бийик болуш. Сапаты бийик, лабильный, стабильный факторлор бар да. Кайсы фактор жетишпесе да, ошол фактор жакшы тоңот дагы, анан сапаттуу. Анан деген куюп атканда куярдын алдында ал деген эритилет, жана ошол эле заманбап жабдыкта, анан туура куюлат дагы биз деген результат анализди көрөбүз туура койганыбызды. Ошол бейтаптардын ичиндеги кан куюу ыкмаларын, эрежелерин биз деген көзөмөлдөп турабыз, кан кызматы. Ал эми биздин деген негизи эле ошол венадан венага чейин да жумушубуз. Венадан алабыз, венага чейин жеткиребиз. Ошол эгер биз стационарда кан кызматы ушундай алтындай канды даярдап, сапаттуу, коопсуз канды даярдап бергенден кийин биздин коллегаларыбыз, врач, клинисттерибиз туура эмес коюлса, анда деген бул биздин мээнетибиз текке кетет. Ооба, эки жагынан аябай маанилүү. Маанилүү. Анан деген дагы жана сиз айтып кетпедиңизби, альбумин жөнүндө, анан деген биздин кан жана кандын компоненттери жөнүндө. Бул мен жекече эмес, деги эле түшүнүгүбүз, бул биздин улуттук байлык. Бизде кырсык болсо, же бирдеме болсо, жана стихийный бедствие, жана ДТП, тиги бул кырсыктар, жаратылыш кырсыктар болуп атканда чет мамлекеттен бизге келип жарандар кан бербейт. Биздин өзүбүздүн жарандарыбыз запас, өзүбүздүн анан деген өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз бар да, ошондуктан деген биздин жана өзүбүздүн альбумибиз дагы жакшы таасирин берет да биздин бейтаптарга. Мындай улуттук белгилери, улуттук өзгөчөлүктөр бул канда дагы бар турбайбы? Айтып атпаймынбы, бул эми аягына чейин изилденбеген тема. Дагы эле азыр окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп келе жатышпайбы? Мен ойлойм, бул жанагы биздин географиялык жайгашуу менен байланыштуу деп ойлойм. Анткени бүт эле биздин территориябыз 70% тоо менен жабылган, тоону түзөт. Тоолуу аймакта болсо, бул өтө бийик жерде гемоглобин дагы көп болот, эритроциттердин формасы дагы мындай түзүлүшү дагы башкача болуш керек деп ойлойм. Эми сапаты биз этти көп жеп атпайлыбы? Ошондуктан белок жакшы болот атпайбы дегендей да? Сапаты бийик. Сапаты бийик белоктунчу. Ошон үчүн же француз эли, же Бразилиянын, же Австралиянын же Зимбабве да? Же Зимбабвенин каны бизге туура келеби? Аны ким билет, изилдеп көрүнө элек, бирок жок, мындай бул донор болгондо эч бир мындай раса анан тандабайбыз. Бөлүнбөш керек. Бул деген укуктук бузуу болуп калат. Бирок деген мен бул деген абдан чоң тема, себеп дегенде канга муктаж болсок, бизден чет мамлекеттен донорлор келип бере албайт да. Биздин өзүбүздүн гана донорлорубуз келет. Ошондуктан деген мен ушул сиздердин передачаңардан пайдаланып айтмак элем, бул ар бир жаран бул өзү келип өз ыктыяры менен кан берип белек тартууласа бейтапка, ошол кан менен өмүрдү сактап калып атпайбы? Анан азыр аябай мындай заман болуп атпайбы? Анан жана сергек жашоо деген.
ооба. Сергек жашоо деген бул деген ошол донор бул сергек жашоо деп айтсам болот. Себеп дегенде донор ар бир 2 айда, 3 айда келип өзүнүн ден соолугун билип, кан басымын билип, гемоглобинин билип, жанагы анализдерин билип атпайбы. Ошондук деген бул сергек жашоо. А баарыбыз сергек жашоого умтулуп атпайлыбы? Ошонун баары текшерүү акысыз да. Донорлорду текшерүү акысыз. Биз деген государственный мамлекеттик мекеме болгондуктан кийин бүт донорлордун текшерүүсү жана даярдоо, кан даярдоо бүт баары бекер. Өз ыктыяры менен келгени менен байланыштуу дагы мындай ушул бирөөнүн өмүрүн сактап калам го деген үмүтү бар үчүн бир аз патриотизм дагы бир аз жанагы героизм сезими дагы ар бир жараанда калат болуш керек сиздин мекемеңизден чыккандан кийин. Жана андан башка дагы жакшы мындай тараптары бар. Ошол мен ойлойм, жана почетный донор деген дагы сизде неме барбы? Да, ардактуу донор. Ардактуу донор деген да белги бар. Бул бизде мыйзам бар да. Донорлор мыйзамы, закон о донорстве деген. Ошол мыйзамда 30 жолу акысыз берген донорлор өз ыктыяры менен ардактуу наам алышат. Ал деген төш белгилери менен ордени бар. Анан деген ушул удостоверение алышат дагы, анан жергиликтүү органдарынан местный самоуправление жергиликтүү жерден ай сайын 1000 сом компенсация алышат. Жакшы экен, мындай жакшы. Ал эми 45 жолу берген акылуу донорлорго дагы наам беребиз, 45 жолу бирок алар акылуу берген. Эми ушул 3 категория боюнча дагы мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушул жетишкен өлкөлөрдө 100% өз ыктыяры менен келген донорлор. Ооба. Ал эми бизде бүгүнкү күндө 23-21% түзөт. Себеп дегенде көп себептер бар. Мурда деген Кызыл Ай коому абдан жакшы иштечү. 1957 жылы биздин ушул Кыргызстан биринчи орунда турчу да, ушул 100% өз ыктыяры менен келген донорлор. Анан деген Советтер Союзу таркап кеткенден кийин анан финансыга көз каранды болуп, ошол Кызыл Ай коому өзүнүн жумушун жакшы донорлорду агитация пропагандалоо боюнча жакшы иштер алып бара алынбай, азыр быйыл 2017 жылдан баштап биз кайра Кызыл Ай коому менен иштей баштадык. Ошол агитация пропаганда жөнүндө ушул эл ичинде. Ооба. Азыр деген ушул алардын өзүнүн закону өтүп атат. Ошонун ичинде биздин донорлор дагы бар. Ушул бизге кандай бир жакшы өбөлгөлөр болот. Экинчи окуудан өттү жогорку кеңештен. Буюрса күтүп атабыз. Депутаттар биздин ушул элдик депутаттар ушул каникулдан чыккандан кийин кайра 3-чү окууда буюрса ушул биргелешкен жана Кызыл Ай коомунун да иштелип аткан мыйзам керектүү мыйзам турбайбы? Керектүү мыйзам. Биздин жана канды сактоо ар кандай ыкмалары бар. Бизде жакында айта кетейин, Деркенбаева Жылдыз Садыбакасовна деген анестезиолог бар. Бизде улуттук госпиталда иштейт. Ушул жаңы илимий иш ойлоп таап жатат жана канды сактоо ыкмасынын колдонуусу менен. Бул жанагы канды операция учурунда кан жоготуу болот, албетте мындай органды кесип неме болгондо кан агып сыртка чыгат. Анан ошону азайтуу жолу менен операцияга чейин эле ошол бейтаптан канды алып коюп, аутодонорство өзүнүн канын эле операция учурунда кан жоготкондон кийин ушул кайра эле өзүнө куйган ыкма. Бул сиз менен чогуу жанагы илимий иш жазып публикация болуп жүрөт. Ошол жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, жана башка ошол кандай ыкмалар бар? Жылдыз Садыбакасовна специалист абдан жакшы тааныйм. Бирге чогуу иштеп жүрөбүз. Абдан жакшы специалист. Ошол деген бул сбережение деп коет да. Ошол аутодонорство өзүнүн канын бейтаптын өзүнүн канын өзүнүн даярдап
заранее даярдап кое турган ыкма. Бул деген мындай операцияга чейин операция убагында даярдаса болот да. Анан деген ошол аутодонорствого дагы көргөзмө бар. Эгер бейтап ошол инфекциялык жугуштуу гепатит же болбосо ВИЧ, СПИД оорулары менен ооруса, ал аутодонорствого жарабайт. Ага да жарабайт. Демек, биздин аутодонор болгон адамыбыздагы ден соолугу таза, канга кан аркылуу жугуштуу оорулар менен оорубаш керек. Биздин донорлордун эле көргөзмөсүндөй. Ошондой эле буйрук, ошондой эле инструкция менен иштейбиз. Ал эми дагы ошол Жылдыз Садыбакасовна жана реинфузия менен да иштеп жүрөт. Бул деген реинфузия деген ошол кан сырап атканда, кан кетип аткан ошол канды кайра ошол жерден ошол аппаратта жууп, анан тазалап, депонировать этип, анан кайра коюш керек да. Мурдагы жана марли менен сүзүп койган бул деген кечеги 20-чы кылым. 19-чу кылым, 20-чы кылым, бүгүн 21-чи кылымда ошол реинфузия аппаратты колдонуш керек. Селсейвер деген аппарат. Ошол аппарат менен анан деген ошол канды алып кайра өзүнө койса болот дейт. Жана гемодиализ сыяктуу эле аппарат да. Андан бир аз жөнөкөйрөөк. Ошол өзүнүн эритроциттерин жуйт да. Жууп, атайын растворлор менен өзүнүн аппараттын растворлору бар, албетте бул расходный материал стерилдүү, анан деген уюп калбаш үчүн ошо депонировать этет гепарин менен, анан ошондо коет. Чоң рахмат. Билинбей эле убакыт деген учкан куштай дейт. Биздин телебирүүбүз аягына жакындап калды. Сизге кеңири микрофон бергенге уруксат этиңиз. Өзүбүздүн кесиптештерибизге, коллегаларга саламаттуу узатсаңыз болот. Рахмат Элзар, биринчиден сиздер ушул сиздердин көрсөтүүңүздөргө чакырганыңыздар үчүн биздин трансфузиология илими жөнүндө унутпай, анан деген ошол эл жалпак тилде түшүнсүн деп чакырып атасыздар. Ага бир чоңдон чоң сиздерден ушул телекөрсөтүүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман жана кан кызматынын кесиптештеринин атынан. Анан эми деген элиме жана кесиптештериме эмне кааламакмын? Биз ак халачандар дайым кызматтабыз. Анан деген ушул кызматта батып, анан моралдык бир канаттандыруу алабыз да. Ошол бизге абдан чоң бакыт. Ошону менен элибиз аман болсун. Аябай жакшы. Чоң рахмат сизге бизге конок болуп бергениңизге. Бүгүн бизде конок болуп Республикалык кан борборунун директорунун орун басары, жогорку категориядагы дарыгер Сатыбалдиева Айганыш Бакыбаевна болду. Бүгүн биз кан жөнүндө жана кан донорство жана трансфузиология жөнүндө маек курдук. Мен жөнөкөй калкка айта кетет элем, донорство, донор болуу бул аябай зарыл нерсе азыркы күндө, жана канды башка бир муктаж болгон бейтапка берүү бул бир учурда бирөөнүн өмүрүн сактап коюуга ошол өбөлгө түзөт. Ошон үчүн силерге кааларым дайыма чың ден соолукта болгула. Анткени реципиент донор болуш бул албетте ден соолугу чың болгон адамда гана болот. Жана өзүңөргө сак болгула жана ден соолугуңар чың болсун. Кийинки жуманын 3-күнү Доктор Плюс телебирүүсүндө көрүшкөнчө.